Президенттин Баткендеги өкүлү Айбек Шаменов Баткен шаарынын эли ишкерлери менен жолукту. Жолугушууга тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери да катышып, көтөрүлгөн маселелер боюнча суроолорго жеринде жооп берди. Сиздер эгер регистрацияны каттоодон өтсөңүз, сиздер ошондо болуп иштесеңиз болот. Стадион ортосунан Панфилов көчө эле ошодон туура стадионду каналды көздөй жол ачып берсе дейбиз. Биздин Баткенге акчалар көп келип атат. Шолорду туура пайдаланып, бүтүн элдерге, карапайым элдерге жумшап, бизге азыр эсеп инсан жол берсе, биз азыр кафелерди жаап коебуз, талапка жооп бербегендерди. Анан эсиле сизде бирөө акча алды деп туруп, саны менен станциянын бир сотрудниги алган факт болсо, пожалуйста, укук коргоо эмелер турат, органдар турат. Кайрылыңыз. А так акча албайт. Bizdeki problema bu kanalizasyon probleması. Biz çevrada bir yıldan beri yaşayız. Bizde su meselesi kıyım oldu. Suyu biz satıp içeriz. Bize Batken çağrında bu parkın yokluğunda taşlardan je, karmaklarında es alууга oturup es alan parkın yokluğu. Именно бүгүнкү мезгилде өзүбүздө көрүп жатсак, парктын жотосу башташты. Буюрса август айына чейин бүтүп берет. Ошондой эле ишкерлерди колдоо, таштандыдан арылуу, шаардын инфраструктурасын чыңдоо, экономикасын көтөрүү боюнча сунуш пикирлерин ортого салышты. Бизге жарыктык керек. Жолубузда оңдоп маршруткалар кириш керек да, бир маршрут менен кыйналып атабыз. Ошону чечип беришкен. Жок, аны мен сизден угуп атпаймынбы? Сиздин укканы келбедим. Кантебиз, эмне кылабыз? Белгилей кетсек, алдыда ыйгарым укуктуу өкүлдүн эл менен жолугушуулары ар бир район шаарда өтөт.